Kıskası bir, hazır bir ağaoz. Hazır bir ağaoz. Bizde özü жақсы tanıyız. Жөн эле жолугуp, чакырып, менин жардамым болсун деп. Хамза менен Асланга $100.000 акча берди. Акчасы $100.000 берди. Видеонун деле кереги жок. Жөн эле Алла ыраазычылык үчүн депчи. Кудай буйрса дагы бүткөн болсо, дагы жардамыбызды көргөзөбүз депчи. Бул $100.000 бул чоң акча да, чындап. Мындай чында бергенге өтө оор акча. Кээ бирибиз буну бир өмүр кармабай деле өтүп кетип атабыз, туурабы? Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Мени видеого чыгарбай эле кой деди, бирок ыраазычылык иретинде башка дагы мына аттуу баштуу мына колунда бар агаларыбызга мындай себеп болсун деп мына бул видеону чыгарып атабыз. $100.000 акчаны өздөрүнө мына Руслан менен Самарбектин көзүнчө өздөрүнө аманат кылып тапшырып берди жигиттер. Бул өтө чоң сумма. Мындай бул үлгү алышыбыз керек чынындачы. Кээ бир агаларыбыз бар, бирок бергенге кыйын болуп калып атат мындай туура, Ошого ар бириңиздерден суранабыз, ушул сборду жаап берип коелу. Ошол жигиттер бир чоң рахмат айтып дуа кылып коебуз, ошол агабыз үчүн. Сонда insanlar korkmasın. 100.000 алып келдиңиздер. Кече да келгениңиздер го, кандайсыздар? Кече Алла разы болсун. Ушундай сендей патриот инилерибиз болсо Кыргызстанда жок. Эң турем сен өзүң өтө жөнөкөй баласың, молодец. Алла разы болсун. Ушерде кызмат кылган ушу Атакул баштап, баардык ушул блогерлерге Алла разы болсун. Анан сага да ушу командаң менен Алла разы болсун. Бул ат көтөргүс нерсени көтөрүп атасыңар да. Анан кече ошо биз кочкор сатып алганбыз, ошону силерге эме кылып коелу. Олчап коебуз, кече да келип коштук. 100.000 Алла кызматта иншалла. Карабалтада ошол эме коюп алып, ошодон бери эле турат экөөңөрдүн. Хамза менен Асланды чыкканда коштук, эми эртең дагы бир инибиз бар экен. Иншалла ол чыкса ону кошуп коебуз. Анан ого дагы келебиз. Кыргыз эл турат. Жигиттер 60 адамга ооз ачырууга билесиңер, эмне 60 өтөлү. Кайсы? Кыскасы bir, hazır bir ağaoz. Hazır bir ağaoz. Bizde özü жақсы tanıyız. Жөн эле жолугуп, чакырып, менин жардамым болсун деп. Хамза менен Асланга $100.000 акча берди. Акчасы $100.000 берди. Видеонун деле кереги жок. Жөн эле Алла ыраазычылык үчүн депчи. Кудай буйрса дагы бүткөн болсо, дагы жардамыбызды көргөзөбүз депчи. Бул $100.000 бул чоң акча да, чындап. Мындай чында бергенге өтө оор акча. Кээ бирибиз буну бир өмүр кармабай деле өтүп кетип атабыз, туурабы? Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Мени видеого чыгарбай эле кой деди, бирок ыраазычылык иретинде башка дагы мына аттуу баштуу мына колунда бар агаларыбызга мындай себеп болсун деп мына бул видеону чыгарып атабыз. $100.000 акчаны өздөрүнө мына Руслан менен Самарбектин көзүнчө өздөрүнө аманат кылып тапшырып берди жигиттер. Бул өтө чоң сумма. Мындай бул үлгү алышыбыз керек чынындачы. Кээ бир агаларыбыз бар, бирок бергенге кыйын болуп калып атат мындай туура, Ошого ар бириңиздерден суранабыз, ушул сборду жаап берип коелу. Ошол жигиттер бир чоң рахмат айтып дуа кылып коебуз, ошол агабыз үчүн. Sonda insanlar Assalamu alaikum. Hurmatly el jurt. Mına Hamza, Aslan, Bayhan деген балдардын сбору боюнча. Бул балдардын оорусу өзү мындай сма деген оору экен да. Анан ага ошо 3 түрлүү укол болот экен. Ошол 3 түрлүү уколдун эң кымбаты $2,5 миллион менен Гиннес китебине кирген Золгенсма деген укол экен туугандар. Анан бүгүн ушу ал укол чындап эле $2,5 миллион, $2 миллион турабы? Ал таасир береби өзү, таасир бербейби? Аны алгандан кийин жакшы болуп кетеби, жакшы болуп кетпейби деген суроо жогорку кеңеште дагы көтөрүлүптүр да. Негизи туура суроо. Биз деле кызыгып көргөнбүз. Мисалы YouTube'да эми Google'га кирип туруп самый дорогой укол в мире деп издесеңиздер, Золгенсма баасы $2,5 миллион менен Гиннес китебине кирди деп жазылып турат. Жана былтыр эле мурда жылы эле
Арузат деген кыз ошол сбор кылып туруп, анан акчаны топтоп ошол уколду албады беле. Ал азыр Россияда жашайтмыш ата-энеси менен. Бирок ата-энелеринен биз отузов ала элекпиз. Чынында. Алардын дагы ой пикирин алабыз, бирок бүгүн ким бирөө таасир бербейт деп чыгыптыр. Негизи таасир береби, таасир бербейби, ал жакшы болбойбу, ал пенденин иши эмес да. Биз себебин гана кылышыбыз керек туугандар. Да, орозондун учурунда бирөө сыздап, ыйлап отурса, ага биз жардам гана кылдык. Акча топтогонго жардам гана кылдык да. Себебин кылдык, эми баягы шифаны берүүчү Алла Таалам да. Анан эми бул топтолгон каражат туугандар пока эч бир уколго төлөнө элек топтолгон боюнча турат. Анан канча топтолот? Биринчи Хамзанын шоту жабылды да. Анан топтолуп бүттү, анын 170 миллиону. Азыр эми Асландыкы топтолуп атат. Андан кийин Байхандыкы турат. Эми топтолгон каражат пока эч жакка сарптала элек да. Бүгүн ошо жогорку кеңеште суроо берген депутатка Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү так жооп бере алган жок. Демек ал дагы так билбейт окшойт менимчечи. Эгер так билсе, так жооп бермек да. Негизи 3 түрдүү укол болот. Ошо 3 түрдүү уколдун эң кымбаты Золгенсма, анын баасы чындыгында мынча деп айтыш керек эле да. Баягы элге күмөндүү нерсени жаратпайчы. Ошентип айтып койсо болмок. Мен ойлоп атам, азыр Аскар менен да сүйлөшүп атабыз. Менимче бул нерсени биз Хамзаны, Асланды, анан Хамзаны, Асланды, Байханды буларды укол алууга жөнөтөрдөн мурда, акчаны тиги жакка төлөрдөн мурда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү менен комиссия түзүп, андан кийин ошолордун жалпы комиссиянын чечими менен анан ошо дарыланууга жиберишибиз керек деп ойлойм да. Пока мындай күмөндүү ойлордон, жаман нерседен алыс болуп туруңуздар туугандар. Мына Алла турат. Бул жерде эч кимдин бир кызыкчылыгы жок. Только кызыкчылык Алладан күткөн сооп. Ошол эле. Ушундай күтүп туруңуздар, дагы маалымат беребиз. Ушул кишиге кыргыз эличи өтө бир ыраазычылык айтышыбыз керек. Молодец киши экен. 1 секунд дагы мындай дем албады. Телефон бирөөгө жолугат ушу. Болбосо чоң эле киши ушуну таштап коюп биринчи күнү ушул атактуулакка келген. Молодец. Алла разы болсун, ака, алтын кишисиз ушунтип кызматтын, элдин кызматында жүрөбү. Пай жылас. Кирдикпи? Мен буласыздар, каласыз, ака. Таказда десеңиз. Ушундай жакшы ишти жасап атсаң, канча Маңдачы кыйлап акча токтоп калды да баягы которуп аткандарчы. Каякта бир мындай бир толук эмес маалыматтын айынан ушундай нерсе болду да. Акча каяка кетти, эмне болду, арзан эле экен, кымбат эле экен деген айынан. Газ баса өрөлүп ака. Мына атактуу акада доказдап атат. Негизичи жана болду да. Баягы видеолор чыкты го. Жогорку кеңеште көтөрүлгөн видеолор боюнча ошондой эми кыйла токтоп калды. Анан биз дагы кайрылуу жасадык деп, эгер мындай суммасы чоң болуп ишенбей атсаңар, келгиле дагы кассаны санагыла депчи. Атак акча эч кимге берилбейт. Анан видео санаганда коркпойбуз. Ооба, анан видеону анан кийин кайра өчүрүп койдук да, архивге киргизип койдук. Просто баягы эл түшүнбөй калбасын депчи. Просто мындай эми токтоп калды да, биздин кыйла духубуз түшүп калды да, жөндөн жөн. Шатырап түшүп, биз азында көлдө жүрөбүз, акча чогултуп барып, жигиттерге өткөрүп берели депчи. Атак урматтуу кыргыз элим, до конца мисалы Бишкекте акча келип атат экен, бирөө 120 миң доллар берем деген бүгүн. Ошонун бардыгын сиздердин күбөлөрүңүздөр менен өткөрүп берели. Главный мына ооруган балдардын жанында жүргөн балдар бар атаклак, Ошон үчүн эми токтоп коелең башкысы, чогултайлы. Эч кимге көңүл бурбайлы, кимге кандай, канчалык арзан болсо ошончолук жакшы да. Биз деле ыраазыбыз иншалла. Ошого дуктан түшпөгүлө туугандар. Бизди дагы дуктан түшүрбөгүлө суранч. Биз до конца бүтүрүп берели. Ассаламу алейкум. Атаклака бир сөз түшүндүрүп коюңуз. Бай элдер ойлоп атат экен, комиссия карап бериңиздер десе акчаны бардыгын өткөрүп берип коет депчи. Акча өткөрүлбөйт, жогорку кеңешке акча өткөрүлбөйт. Просто биз ушул убакка чейин чогулган акчаны биз санагандай кылып, сиздер дагы санап элге далилдеп берип коюңуздар. Чынында ушул акча бар экен, эч ким албаптыр, турат экен деген эле ойдо биз комиссия түзүп бериңиздер, акчаны чогуу санайлы деп атабыз. Ооба, чогуу санайлы. Келиңиздер, акчаны санаш кандай кыйын экендигин, акчанын жоопкерчилиги кандай кыйын экендигин сиздер да сезиңиздер деп атабыз. Ооба, акча өткөрүлбөйт, урматтуу кыргыз эли. Акча эч кимге өткөрүлбөйт. Акча ушул жигиттерде болот. Сакталуучу официалдуу жерлерде турат.
бүт барды. Эч кимдин колуна тийбейт, эч кимге өткөрүлүп берилбейт. Жөн эле биздин оюбуз. Эртең мисалы сбордагы бүтөт, той болот, тойдун эртеси болот. Анан баягы сындар башталат. Ошон үчүн бизге мамлекет деңгээлде комиссия түзүлсө, биз дагымдай жүрөгүбүз тынч эртең. Биз мамлекет өзү карап берген, акчасын өткөрүп берген бизде. А бирок акча өздөрүндө болот. Мамлекет өзү сонун кылып карап берип, скидка кылып берсе, анда сонун болот да. Ата урматтуу кыргыз эли, акча эч ким көтпөйт. Эч ким көтпөйт. Эми баягы бүткөн ишке сынчы көп экен да. Баары мына ишти аягына чыга элекпиз, бирок белден аштык. Туура. Эммаң токтоп калдыбы? Белден аштык да. Белден аштык эми ушунча мээнет кылып. Жөн жүргөн жокпуз да. Эммаңда перевод резко токтоп калыптыр да. Мындай болот туугандар, ушул мындай түшүнбөстүк азыр жаңылыктар чыгып кетпей, эми карап турганбыз да. Азыр эч ким түшүнбөй калды энди. Салсакпы, салбасакпы депчи. Жөн эле ортодон баягы эми резонанс. Эммаңда акча токтоп калды туугандар. Болсо почти бир саатына 500 миң түшүп атты эле. Эммаңг официально токтоду. Бирок Эммаңды да нолдон текшерип беришсин. Текшериш оңой эле го. Эмбанктын? Ооба. Эмбанктан бир тыйын чыга элек алы. Ооба, Эммаңг Түшкөн боюнча турат. Эмбанкка запрос берсе, полный Эмбанктын ячейкасында турат, Ооба. Выпискасын чыгарып берет. Биз эч бир счеттон бир тыйын алып чыга элек. Бүгүн бирок урматтуу кыргыз эли кызаат болбой туруңуздар. Бүгүн чечилет, чогулуп, действительно ошол укол кандай, ошол $5,000 уколдор болсо анда вообще дүйнө жүзү боюнча таратып берели ошол. Сооп кылып. Ошол кызаат болбоңуздар, акча эч кимге өтпөйт. Акча официалдуу сакталуучу жерлерде турат. Жөн гана бизге чогуу санашып, элге туура ушул акча чогулуптур, ушундай деп биз дагы сиздерге отчетту берип, мыйзамдуу түрдө өткөрүп берип коелу. Акча бирок эч кимге өтпөйт, а? Ушундай. Ассаламу алейкум.